Саламатсыздарбы, сиз өлкөнүн башкы маалыматтык каналын көрүп жатасыз. Эфирде кеч эмес программасы, студияда Расул Багышбаев. Кооптуу илдет коронавирус ушул тапта күч алып күн сайын чыккан статистикалык маалыматтар тилекке каршы көңүл жылытаарлык эмес. Саламаттык сактоо министринин айтымында ушул тапта илдеттин экинчи толкуну жүрүп жатат жана алдыдагы 10-15 күндүн ичинде ал катуу күчөгөн маалга жетет. Өлкөнүн коронавирус илдетине карата даярдыгы, дары-дармек жана жеке коргонуучу каражаттар менен камсыз кылуу максатында көрүлүп жаткан аракеттер, дарыгерлердин жетишсиздиги жана башка көйгөйлүү маселелерди кеч эместе кеп кылып суроолорго жооп алабыз. Бүгүн студияда мейманда вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева. Эльвира Жыргалбек. Бүгүнкү күндө өкмөттүн ушул ковид илдетинин кооптуу учуруна даярдыгы кандай жүрүп жатат, кандай аракеттер көрүлүүдө, ошондон баштасак. Эми биринчиден саламатсыздарбы, экинчиден деген буга чейинки биринчи толкунда болуп кеткен окуялардын кесепеттерин эми биз көрүп жатабыз да. Көп эле адамдарыбыз 30 жылдан бери эми коррупция болуп кеткен саламаттык сактоо системасында, жалпы системасындагы көйгөйлөр чыкты, билим берүү системасында көйгөйлөр чыгып атат. Ошонун баары менен азыр ошол сабактарды эске алып туруп, мен ойлойм, эң биринчи даярдык бул дары-дармектер боюнча болуп атат. Анан 4-протокол боюнча 29 позициянын толугу мурда деген жайында жеке фарм компанияларга ишенип коюп, мамлекет дары-дармектердин санын толук кандуу даярдаган эмес да, сөзүн ачыгы. Ошондуктан азыркы учурда бизде Госматрезервдин кампалары бар. Ошакта дарылар деген келе жаткан 2-3 айга запас бар деп, аны мен мына бүгүн эртең деп азыр киргизип атабыз графикке, барып өзүм көрүп келип, анан жеке компаниялар менен да жолугушайын деп атам да. Анткени фарм компаниялар деген кагаз түрүндө бизде жетиштүү деген мен июль айында баалар ошол эле Кыргызстандын баасы 15 000 көтөрүлүп кеткен да. Буга жол бербеш керекпиз. Мен өзүмө деле ишенем, буну деген сүйлөшүүлөр менен, анан элибиз ооруп, кыйын убакытта, мындай сөзүн ачыгы өлүп жаткан убакта 1,5 миң киши расмий түрдө каза болду да. Ошол убакта акча жасагандык туура эмес да, бизнес кылгандык да. Азыркы учурда айтып кетсек, мында ооруканалар курулуп, Бишкекте инфекционка атайын 100 орундуу оорукана бүттү. Мен Токмокко барып келдим, аяк 216 орундуу оорукана бүттү. Докомплектациясы калды. Эми Ош нарындагыны күтүп атабыз, 80-75%ка бүтүп, анан Таластагы ремонтторду бүтүрүп туруп, буюрса деген эми пик деп айтышат, 15-20ларында деп прогноздор менен айтылганы менен, бүгүнкү күндө региондор боюнча ооруканалар даяр. Бирок проблема эмнеде болуп атат? Негизги көйгөй бул биздин доктурларыбыздын саны. Айтып кетсем, эмне жетишпейт, ким жетишпейт деген суроодо бир эле мисал. Анестезиолог, реаниматолог бул оор, таптакыр оор абалда келген бейтаптар менен ошолор менен иштөөдө Токмокто 4 жетишпейт экен, Таласта 7, Сыгатта 8, Кемин 4. Бунун баары эмнеден чыгып атат? Акылары аз болгон доктурлар кетип калышты. Анан кыйын учурда жайында көңүл бөлүнбөй калып, компенсация берилбей калган доктурларыбыз деле таарынып таштап кеткендер. Алардын деле туугандар, жакындары бар да. Ушунчалык иштеп кыйналып атсаң, же мамлекет карабаса, кээ бир мына азыр мен эми жаңы эле келгениме 1 жума болуп атам, 1 жума болду. Кээ бир ооруканаларда деген башкы доктурлар мамлекеттен каражат келип атат. Дары-дармектер миллиарддап деп эме сатылып алынып атат да, запастардын баары бар. Бирок кампаны ачсак баары толтура, ошакта иштеген, кызыл зонада иштеген доктурларга жада калса спирт бербеген жетекчилер бар экен да. Ушул нерселер токтош керек. Анан деген ошол убакытта деген 2-3 жетекчи отуруп алып туруп, тиякта кызыл зонага барбаган жетекчилер бар экен. Ошоду мен көзөмөлгө алам деп мен ишенемин да. Азыр эле министрликтер менен сүйлөшүп атабыз. Эгер кабинетине отуруп алып, башкы ооруканалардын жетекчилери ичине кирбей, анан жапжаш тиги кечээ эле университетти бүткөн доктурларды кызыл зонага жөнөтүп коюп, өзүнө коопсузданып иштебей отуруп алса, мындай жетекчи кереги жок. Ошол нерселер азыр ачыкка көп мындай чыгып атат. Аны мен ойлойм, бүгүнкү күндө интернет бар, ошол мындай ачык коом болуш керекпиз да. Маалыматта болуш керек. Ушул кызматка келгенден кийин көп маалыматтарды жашырбай, баарыгын ачык көрсөтүп, кайсыл жерде эмне жетиштүү, кайсыл жерде ким эмне жетишпейт деген маселени мен мындай бир үстүнөн карап туруп так иштейм деп атасыз. Бул эми албетте бизди кубандырат. Бирок ошол эле маалда коронавирустун биринчи толкуну чыккан кезде бул
жай мезгили эле да. Ал жерде кошумча баягы орун жетишпегендиктен күндүзгү жана кечки стационарлар ачылган убакыт болчу. Бүгүнкү күндө ооруканалар мынакей жаңы салынып атат, ал дагы кубандырат, бирок ошол эле учурда эгерде алдыдагы ноябрь айында, декабрь айында ооругандардын, оор абалдагылардын саны мындан дагы күчөп кете турган болсо, ооруканаларда орундар болбой кала турган болсо, альтернатива караттары эми негизги бул жерде ойлор эки чара болуп бөлүнүп атат да. Азыр деген мурдагы шаарда ачылган күндүзгү стационарлар деле ошол ковидти мындай чачырап кетүүсүнө бир жол берди деген бир эпидемиологдордун ой пикири бар, доктурлардын. Экинчи жагынан эми бизде ковидке ылайыкташтырылбаган деле бирок башка ооруканалар бар да, стационарлар. Андан көрө профессионалдуу ошолорду эле киргизелүү деген да ой пикири болуп атат да. Азыр эксперттүү түрдө мындай эми мен келгениме бир эле жума болду, штаб жетектегениме бир нече күн эле болду, бирок ыкчам түрдө 24/7 баарыбыз иштеп атабыз да. Ошол эксперттик советтерди алар менен сүйлөшүп, анан региондордо иштеген доктурлар менен сүйлөшүп, бул мындай абалдан чыгып кетүү үчүн мобилдик топтор деле иштеп атат. Үйүндө бейтаптар тиги такыр баспай алганга чейин жатпаш керек деген ой пикири бар да. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, коррупциядан чыгыш үчүн, жанакындай ыз чуулардан чыгыш үчүн бизде медицина цифровизация толугу менен өтүш керек. Санариптештирүү дегенибиз менен азыр MapKG деген сайт бар. Ошол сайтты ачсаң, мындай ар бир оорукананын тизмеси бар да. Мынча орун бар, тигинче орун бар деп берилет. Бирок ошол оорукананын ичине барсаң, орун жок деп доктурлар четтетип коет экен да. Ошону токтотуш үчүн же ар бир сааттуу данныйлар киргизиш керек, же болбосо ошол ичинде болуп жаткан окуяларды мындай элибиз коом ачык билиш керек да. Чын эле толуп калса, анда күндүзгү стационар болобу, азыр мен доктурлар менен эми биз чечебиз, сүйлөшөбүз да. Же башка тиги кадимки эле оорукананы кайра эле ковидке ылайыкташтырып, ковид менен күрөшүүгө ылайыкташтырып, ошол жака киргизебизби деген маселе келип атат да. Бирок региондордо бүгүнкү күндө 70% ооруканалар уже толуп калды. Бул ачык маалымат. Анан кептин баары эмнеде болуп атат? Базарлар ачык, эмнеге тиги чектөөнү киргизип атасыңар деген элибиздин арызмоону туура. Мен буга кошулам. Экономикада азыр же бизди мамлекет өтүп кеткен убакта бакпаса, финансы жардам бербесе, кредиттерибизди кечпесе, проценттерин кечпесе, сөзүбүздө кагазда бир болуп күнүмдүк турмушта башкача болуп атат деген элин мындай ачууланганын мен түшүнөм да. Ошондуктан айтып кете турган нерсе, чектөөлөрдү 100% карантин киргизебиз деген азыр ой жок. Анткени эл экономика абал абдан оор. Бирок элибизден деле кайрылып суранып кете турган, түшүндүрө турган бир нерсе. Канчалык масочный режимди, мындай помещениеде бир жерде отурганда, имараттарда отурганда, анан ушундай бизге окшоп дистанцияны сакташ керек деген нерселердин түпкү маанисинде эмне? Массалык түрдө ооруганда ооруканалар кеп, оорукананы табабыз, помещение табабыз, доктурлар жетишпейт. Кайра доктурларды окутуп, тажрыйбасын алып бүтүрүүчүгө чейин канча жыл өтөт? Ошону эл туура түшүнүш керек да. Ошондуктан жанакы кадимкидей эле мындай ковид эмнени күчөтөт? Ковид деген бул организмге вирус келгенден чыкканга чейин 10 эле күн экен. Бирок ошол 10 күн ичинде эски дарт ооруларды эмне менен оорусаңыздар, ошонун баарын көтөрүп чыгат экен. Ошондуктан биздин жарандарыбыз буга чейин эгер давлениеден дары ичип жүрсө, ооруп калса токтотпош керек. Ошол кайсы мындай слабый алсыз жер ошондой ситуация болуп калса, ошону ковид ошону күчөтөт. Бул бир жагы. Экинчи жагы канды коютуп кетет да. Анан Кыргызстан, унутпаңыздар, бүт СНГ боюнча Кыргызстан сердечно-сосудистый боюнча биз биринчи орунда элебиз. Биз тоолуу аймакта жашайбыз. Давление деген бизге норма, тромб деген бизге норма, кандын коюлуп кетиши бул бизге норма да. Ошондуктан дарыгер эми мен буну айтпаш, мындай расмий түрдө айтпаган менен мындай практика көрсөтүп атат. Да. Элим баары эле мындай доктурлардын баары эле буну түшүнөт да. Элибиз да ошону туура түшүнүп, биздики мындай группа риска өйдөрөөк экен да. Суюктуктарды көбүрөөк ичкиле десе эл мындай көңүл бурбайт. Маска кийгиле десе мен жайында оорубадым, мейли оорубайм деп. Бирок макул сиз оорубасаңыз деле 60-тан 65-тен ашкан улгайып калган адамдарды ойлош керек. Анан ошол эле той топурларды карасаң, баласын да ээрчитип алат, ата-апаларыбыз өздөрү да барат, анан же масканы кийбейт эми бир жакта. Анан макул тамак ичкенде маска кийбейсиң, бирок кичине дистанцияны сакташ керек да. Анан биз бирибизди көргөндө ушунчалык биз жүрөгүбүз жылуу калкпыз да, кучакташып, кармашып учурашабыз да. Ошол привычканы бир жылдай ошол адатыбызды койсок, жеңилирээк чыгабыз да.
Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистеринин айтуусу боюнча ушул бет капты тагынуу, аралыкты сактоо инфекциянын жугузуу тобокелдигин 92-ден 97%га чейин сактайт экен да. Бирок бүгүнкү күндө көпчүлүк ушул эле Бишкек шаарында калк көп нормаларды сактабай жаткандыктан мынакей Бишкектин мэринин милдетин аткаруучу дагы атайын токтом киргизип 15 күнгө Бишкектеги көңүл ачуучу жайларды жаба туруу боюнча маалыматты берди да. Бул канчалык ишке ашат? Мына сиз айтып атасыз, шаарды карантинге жаппайбыз деп атасыз. Менде мындай бир айта турган бир ой пикир бар да. Толук кандуу чоң ири мындай неме торговый центрлер иштеп атат да, сатуучу борборлор иштеп атат, базарлар иштеп атат, ошол эле Кара Суу иштеп атат, ошол эле шаардагы Дордо иштеп атат да. Анан ошол эле убакта ошол тойканалардын ээлерин ачуусу келет да. Эмнеге биякты иштетип, бияка болсо мындай тең көз караш менен карагыла, эмнеге бизди жаап атасыңар? Макул, аларга 3000 сом штраф салынып атат. Бирок кечинде бардыгы эле иштеп атпайбы? Кечинде ошол эле текшерүүчү органдар бар, бунун баары бизнес болуп калбадыбы? Жөн эле акча алмай болуп атат да. Бул бир жагы, экинчи жагы, ошол жакта иштеген 10 миң деген студенттер бул мындай күнүмдүк оокат кылган канча адамдар. Ошол эле агросектордон келген жанакы мындай тамак системасында канча миң деген жарандарыбыз иштейт, 100 миң деген, алардын баары жумушсуз калып калды бүгүнкү күндө. Бирок эми аларды чектейм дегенден да мурда тойканалардын ээлерине чейин бир суроо: ошол той топурларды, ошол мероприятиялерди өткөргөн ким? Сиздин эле туугандарыңыз, менин туугандарым, менин жакында жүргөн адамдарым. Анан деген 60-тан ашып калган байкежелерге эми токтой турбайсызбы деген өнүккөн өлкөлөрдө 60-тан өйдө толук изоляция. Бизде үйдөн чыкпаш керек. Анан кичинекей балдарды макул мектептерди токтотпойлу деген, анткени суранып атышат, биз садиктерди ачыш керек, биз иштейбизби, оокат кылабыз, мамлекет бакпасаңар бизге жол бергиле деген түшүнөм. Бирок анда группа рискте хроникалык оорулар менен ооруган туугандарыбызга кайрылат элем. Кичине мындай өзүңүздү сактаңыздар туугандар. Кыйналып каласыз. Анан деген улуу 60-тан ашкан ата-апаларыбызды суранат элем, Куран окутууга жапырылап барып калабыз. Аяктан деген кучакташып, бирөөсү менен өбүшүп, жытташып дегендей мындай отурган. Мен түшүнөм, пандемияда бирөөбүздү сагындык, эл чарчады, социализм, биз тирүү адамбыз, бирөөсү менен катышыш керекпиз. Бирок макул барсаңыздар деле, бирок кичине дистанцияны сактаңыз да. Моундай дистанцияда кармашпайлы. Анткени деген кырдаал орчундап баратканда дарыгерлердин саны азыр мындай тынч убакытта жетишпейт. Орчундап кеткенде биз толугу менен камтый албайбыз. Жеке клиникаларга деле барганда деле толук мындай жалпы состав бар да, жетишпейт экен да. Ошол эң орчундуу түпкү маңызда турган маселе да. Эльвира Жыргалбековна, дагы бир маанилүү маселе бул окуучулардын, жогорку окуу жайдагы билим алып жаткан жарандарыбыздын бул кайдымкидей салттуу режимде окуусу. Мугалимдер дагы, окуучулар дагы баары күтүп жатышат. Экинчи чейректен баштап окуйбузбу деген дагы үмүтү бар. Сиз кандай дейсиз? Бишкек, Ош, анан Бишкек шаары, Ош шаары, анан Чүй областы боюнча кичине мындай аяктын жетекчиликтери ойлонуп жатышат, сүйлөшүп жатышат мэрлер. Региондордо өзгөчө тиги алыскы тоолуу аймактарда ар бир район, ар бир область эмес, ар бир мектеп боюнча график түзөлүп атабыз да. Ошондо ар бир мектептин эмеси алгоритмдер беришет да. Мисалы, мектепке кирип бараткан бала деген температурасын ченеп. Анан сөзүнүн ачыгы, маскага чоңдор көнө албай жатса, балдарды кантип көндүрөбүз? Дагы бир маселе. Балдардын менде күмөн чоң да, ошого кантип көндүрөбүз деп, көнө албайбы. Анан бул да акча маселеси да. Бир маска деген жок дегенде 10 сом турат. Жок дегенде. Ошол масканы сатып алганга биздин ошол айылдагы туугандарыбыздын каражаты бар, жетишеби? Же мындай жеңилирээк жолдору ушул тиги алып ошол маскаларды жуй турган мындай эмени ойлонобузбу, жолдорун ойлонобузбу деген да суроо туулуп атат. Бирок балдар окуш керек деп эпидемиологдор деле айтып атат да. Биз генофондду мындай келечекте ойлош керекпиз деп. Аны азыр саламаттык сактоо министрлиги менен бирге билим берүү министрлиги талкуулап жатат да графиктерин. Мектептерди акырын ачабыз. Экинчи мындай каникулдан мен этап эмес эле кадимкидей эле региондордо оору жок, инфекция жок жерлерде ачып иштеш керек деген ой пикирлер болуп атат. Мен муну жеке мен өзүмдүн пикиримде мен колдоп жатам. Анткени балдар окуш керек. Анан Бишкек менен тиги Ош шаарынан Чүйдө деген транспорт каттоо мындай жиш көбүрөөк болуп атпайбы? Ошол жагынан суроо болуп калып атат да.
Бирок ар бир мектептин директору, ар бир ошакта району графиктерди, алгоритмдерди берип, ошол боюнча талкуулайбыз. Анан сөзүн ачык бизде азыр мына көлдө деген көк бөрү өтүп атат. Миңдеген жарандар ошакта жүрүшөт. Сактайбы дистанцияны, сактабайбы? Бир четинен түшүнөбүз. Эл сагынды массовый мероприятияларды. Мындай үйдө отуруп жарым жыл бизди камадыңар деген деле ой пикирлер болуп атат. Ачык асманда деле маскалар керек жок деген ой пикирлер болуп атат. Бирок ошактан жок дегенде мындай күчөтпөй вирусты мындай дистанцияны кичине сактайлы дегенде суранычы. Бизде дагы бир топ суроолор бар. Сиздер дагы мына күн санап ар кандай чечимдерди кабыл алуунун үстүндө иштеп жатасыздар. Мындан ары дагы биз кырдаалга көз салып, сиздерди эфирге чакырып, калкка маалыматты жеткирип турууга аракет жасайлы. Убактыңызды арнап, ушундай учурда келип маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, эфирге чакырганыңызга рахмат. Урматтуу телекөрүүчү, өкмөттүн коронавирус илдетинин экинчи толкунга карата даярдык боюнча вице-премьер-министр республикалык штабтын жетекчиси Эльвира Сурабалдиева менен маек куруп суроолорго жооп алдык. Урматтуу телекөрүүчү, социалдык аралыкты сактап, бет кап тагынып, тиешелүү санитардык талаптарды так аткарууга чакыралы. Саламатта туруңуз.